Ырчы Анжелика карантин аяктары менен ресторан менен спа салон ачат. Эстрада ырчысы Анжелика карантин менен өзгөчө абал аяктары менен ресторан жана спа салонун ача турганын жарыялады. Буйруса карантин бүтөрү менен туулган күнүмө карата ресторан менен спа салонун ачып жатам. Ал жерде косметиканын түрү сатылат. Өзүм ар жума сайын бекер тренинг жана мастер-класс өтөм. Аракетчил айымдарга ар дайым эшик ачык деп жазды ал. Эске салсак, Кыргызстандын бир катар аймактарында 30 апрелге чейин өзгөчө абал улантылып, карантин режими киргизилген. Мындай аракеттердин бардыгы коронавирус илдетин алдын алуу жана анын жайылышына жол бербөө үчүн жасалууда. Бишкек шаарында дагы ири соода көңүл ачуучу жайлар ишин токтоткон. Маалымат булагы Барометр Чекит Кейджи. Бек Борбиев келинчегим көз жарса атын коем корона же карантин. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бек Борбиев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына учурдагы абалга байланыштуу 6 сап ыр жазып чыкты. Ырчынын ырсаптары төмөндө. Илдет кезде жакшы эрмек табат ким, эл эркине каршы чыгат кана ким, жалпы кыргыз көбөйөлү деп атат, кошулбастан кантип гана калам тим. 9 айда келинчегим көз жарса, атын коем корона же карантин деп жазып чыкты. Маалымат булагы Аргумент Чекит Кейджи. Айпери Кубик кызы, ырчы, күйөөмдү бейишимден ачкычы деп эркелетем. Ырчы Айпери Кубик кызы көрмандарына 2 жылдан бери көрсөтпөй келген жолдошунун жүзүн көрсөттү. Бул кадамын улай жолдошу Эко чогуу биринчи болуп Супер Инфо гезитине маек беришти. Бири-бирин өзгөчө эркелеткен жан шериктердин кызыктуу маегин сунуштайбыз. Саламатсыздарбы Айпери? Буга чейин жолдошумдун жүзүн көрсөтпөйм. Аны элдин талкусуна салым келбейт дечү элеңиз. Бул оюңуздан кайтууга эмне түрткү болду? Эмнени өзгөрдү? Айпери, саламатчылык, эч нерсе өзгөргөн жок. Болгону мен тууралуу ар кандай ушактар чыга берди. Андан сырткары таанышып алалы деп тийишип чалып, бойдо кыз сыңары мамиле кылган мырзалар да көп болду. Жолдошум үй бүлөм тууралуу жакшы да жаман да комментарийлер жазылып жатты. Күйөөңдү көрсөтчү дегендер көбөйдү. Анан чын эле элге жолдошумду көрүү кызыкпы деп ойлодум. Инстаграмдагы баракчама өзүмдүн сүрөтүмдү жүктөп, алдына бул сүрөт 24 сааттын ичинде 100 000 лайк алса, 10 000ден ашык комментарий жазылса, жолдошумдун жүзүн көрсөтөм деп жазып элге сөз бердим. Бирок жолдошумду көрүүгө кызыккандар мынчалык көп деп ойлогон эмесмин. 10 сааттын ичинде эле 10 000ден ашык комментарий жазылып, билдирүүм 500 000 ашык каралды. Чын эле жолдошум элге кызык экен деп түшүндүм. Сөз бергенден кийин көрмандарымды алдабайын деп жолдошумдун сүрөтүн жүктөдүм. Жолдошумду бул кадамга көндүрүү оңой болгон жок. Шухрат, оба, мен элге көрүнгүм келген эмес. Эл көзүндө болууну жактырбайм. Ишиңим менен аралаштырба деп айтам. Бирок менин периштем элге сөз бериптир. Анын сөз бергени менин сөз бергеним. Мен сөзүмө турам. Жакшы, анда экөөңүздөрдүн сүйүү баяныңыздарды уксак, качан кайдан таанышкансыздар? Шухрат, Айпери эл көзүндөгү адам эмеспи? Мурунтан эле сыртынан жактырып жүрчүмүн. Экөөбүз жалпы тааныштарыбыз аркылуу таанышып, алгач ага карындаш катары сүйлөшүп жүрдүк. Жакындан тааныганда Айпери мага мурдагыдан да көбүрөөк жагып баштады. Көп жакшы сапаттарга ээ адам экен. Экөөбүздүн көз караштарыбыз дал келди. 3 ай кыз жигит катары сүйлөшкөндөн кийин үйлөнүү сунушун киргиздим. Айпери ары ойлонуп, бери ойлонуп жатып макулдугун берди. Айпери, оба, баары бир сүрөткө оозу күйгөн айранды үйлөп ичет да. Шухрат менин жумушумду түшүнөбү, мен аны түшүнөмбү, кандай болот, чогуу жашап кете алабызбы деп көп ойлондум. Ал учурда экөөбүз тең акыл калчап, кадам таштап калганыбыз да. Бирок ушул адам менен бактылуу жашай аларыма көзүм жетип, макулдугумду бердим. Анан эле бир жумага жетпей ата-энеси куда түшүп келишти. Инстаграм баракчама дайыма жазып мактанып калам го. Жолдошумдун ата-энеси жөнөкөй, жакшы адамдар. Менин ата-энем да аларды жакшы кабыл алышты. Атам мага өз жашооңду өзүң чечесиң деп тандоону өзүмө калтырды. Мынтип баары чечилип калгандан кийин гастролдоп кетип калдым. Келсем Шухрат дагы сюрприз кылып мени Египетке алып кетти. Ал жакта Шухраттын достору көп экен. Ошол себептен ал жакта чакан той кылып, бал айын өткөрүп келдик. Келгенден кийин бул жактан той берип, баш кошуп жашап калдык. Шухрат сюрприз кылганды жакшы көрөт окшойт. Үйлөнүү сунушун да өзгөчө киргизсе керек.
Айпери: ооба, Шухрат романтик, күтүүсүз жерден сюрприз жасаганды жакшы көрөт. Үйлөнүү сунушун да күтүүсүз киргизген. Ал күнү менен Москвада концерт коюп келгем. Шухрат аэропорттон тосуп алып үйгө жеткирип бараткан. Жолдон кафеге кирип тамак ичели деп калды. Мен тамакты кийин шашпай ичели. Мен үйгө барайын, баламды сагындым десем болбойт. Анан тартыша берейин деп макул болдум. Кафеге кирип, биз барганга чейин эле дасторкон даярдалганын көрдүм. Анан эле Шухрат тизелеп отура калып, мага турмушка чыгасың деп шакек сунду. Мен болсо жолдогу кийим менен элем жүдөп такалгам. Эмне деримди билбей эле дендироо болуп туруп калдым. Ойлонуп жатып шакекти алдым, бирок жооп берген жокмун. Жообун 3 күндөн кийин айттым. Дагы кандай сюрприздер менен кубантат сизди, Айпери? Кыз жигит катары сүйлөшүп жүргөндө укмуш сюрприздерди жасачу. Мисалы, каякта экенимди сурабай этпей эле мен отурган жерге келип калчу. Бир жолу сулуук салонунан чыксам, Шухрат менен жакшы көргөн Фрезия гүлүн унаасынын эшигине кыстырып алып сыртка күтүп туруптур. Бир жолу чоң алайда гастролдоп жүргөндө кечке ал экөөбүз телефондон сүйлөшкөнбүз. Кайда жүргөнүмдү айтып койсом, эртеңки таң саат 6-да ошол жака келип алыптыр. Эшикке чыксаң дейт, чыксам маңдайымда турат. Сагындым деп Бишкектен чоң алайга барып алыптыр. Элестеткиле, атамдар да бар болчу, ыңгайсыз болдум. Ушунча алыстан келсе, кайра кет деп да айта албайт экенсиң. Же ал айылда мейманкана жок, сүйлөшүп отурганга кафе да жок. Атам ошондо Шухратты биринчи жолу көргөн. Биз го тирилик деп жүрөбүз, сага эмне жок деп коет атам. Анан бир күн кечке биз менен жүрүп, кечинде кайра кеткен. Ушул сыяктуу күтүүсүз жерден келе калып, белек бере калып, сюрприз кылганды жакшы көрчү. Азырчы Айпери: чогуу жашап жатканда сюрприздер анча окшошпой калат экен. Анда романтик жолдошуңузду көрмандарыңыз менен тааныштырсаңыз. Жолдошумдун аты жөнү Шухрат Арапов. 1986-жылы Баткендин Сүлүктүү шаарында туулган. Жеке ишкерлик менен алектенет. Ичинде кири жок, бала кыял, бетке айткан, чечкиндүү жана өтө тамашакөй адам. Жолдошумдун чыныгы мырзага тиешелүү бардык сапаттары бар. Айтканын жасайт. Сага үйлөнөм деди эле, дароо үйлөнүп алды. Күлүп. Шухрат сиздин жүрөгүңүздү Айпери кайсы сапаттары менен багындырды? Анын элге таанымал адам болгону баш кошуу чечимиңизге таасирин тийгиздиби? Мага Айперинин бардык сапаттары жагат. Ырчы болгону үйлөнүү чечимине таасир берди деп айта албайм. Андай болсо өзүм кошо эл алдына чыгып мактанбай белем. Мага жубайым адамдык сапаттары менен жагат. Баары бир адамдар идеалдуу болбойт эмеспи? Бири-бириңиздерди жактырбаган же өзгөрүктүңөр келген сапатыңар кайсылар? Айпер: Шухрат бат эле таарынып калат, бирок бала кыял. Ошол себептен алдап койсо болот. Күлүп. Ак көңүл эч кимдин көңүлүн калтыргысы келбейт. Айрыкча досторун аябай жакшы көрөт. Муну жаман сапатка кошпойм, бирок ушул сапаттын айынан бат эле алданып калат. Шухрат: мен Айперин эч нерсесин өзгөрткөн эмесмин. Кандай болсо ошондой жагат. Айпери: көп мактаба, эл ишенбей коет. Шухрат: жаным, чын эле азыр суроого жооп берейин деп ойлонуп отурсам, сенде жаман сапат жок экен. Жаман жагын да ойлонуп таппай койдум. Айпери Инстаграмга чогуу жашаган убакыт ичинде бир топ кыйынчылыктар, түшүнбөстүктөр болду деп жаздыңыз. Ар кандай түшүнбөстүктөр кантип жеңип өттүңүздөр? Башында ал мени иш графигим менен анын жумушуна түшүнө албай талашып тартыштык. Шухрат кызганчак. Ошол кызганыч бир топ түшүнбөстүктөрдү жаратты. Бири-бирибизди көңүл буруну талап кылып жатып түшүнбөстүктөр болду. Кантип жеңдим? Аял киши көп жерде сабырдуу болуп, унчукпай коюш керек экенин билдим. Талашып меники туура дей бербей, эркек киши эмне десе макул болуп, акылга салып, тилди тайып коюш керек экен. Сабырдуулук менен көп нерсеге жетсе болот туура. Айпери маектердин биринде клип тартуу учурунда жолдошум жанымда жүрөт деген эле. Шухрат чын эле өтө кызганчак окшойсуз. Шухрат: экөөбүз клип тартканда гана эмес, бардык жакта эле чогуу жүрөбүз. Мен жубайымды кызганбаганда кимди кызганам? Айпери кызгана турган кыз. Айпери: бир маегиңизде күйөөм экинчи аял алам десе өзүм алып берем дедиңиз. Ошондо сиз кызганбайсызбы? Кантип кызганбай коем? Ал адамды эч кимге бербейм. Болгону ошол эфирде көрүүчүдөн ошондой суроо келген. Өзүнө жараша жооп берип койдум. Мен жолдошума ишенем. Ал экинчи аял алам дебейт. Шухрат: жубайыңыз кандай кожойке? Жубайым мыкты кожойке. Тазалыкты каттуу кармайт. Үйдүн чачылып жатканын жаман көрөт. Тамактын түрүн жасап берет. Ар бир эле түгөй чогуу отуруп алып келечегин кыялданышса керек. Сиздер кандай жашоону кыялданасыздар? Айпери: кыялданарыбыз тууралуу Шухрат айтып берсин, ал мага караганда кыял кеч. Шухрат: мен табияттын койнунда жашагым келет. Тоого жакын жерге жыгаштан үй куруп, караганда кемпирим экөөбүз ошол үйдө жашасак, көп балабыз болсо жана алардын ар бири өз жолун таап кетсе деп кыялданам. Бири-бириңерди кантип эркелетесиңер? Айпери: мен жолдошумду бейишимден ачыкчы дейм. Кайнене кайнатымдын кайын журтумун өзүнчө деле ошентип эркелете берем.
Шухрат, периштем деп эркелетем. Шухрат, тарынчак дедиңиз, тарынчын кантип жазасыз? Экөөбүз тең өжөрлөнүп бири-бирибизге чөшүп жүрө бербейбиз. Чарт-чурт болуп кетсе, кайра эле сүйлөшүп калабыз. Көпкө тарынып жүрө албайбыз. Карантинде үйдө отуруп көпчүлүк жубайлар урушуп жатышканын айтышууда. Силерде карантин кандай өтүп жатат? Көз тийбесин, бизде жакшы өтүп жатат. Тиричиликтин пикир келишпестиктер болуп турат. Бирок аны биз урушуп деп эсептебейбиз. Бирок Шухрат карантинде деле иштеп жатат. Кечинде коменданттык саат башталгычы үйгө келип калууда. Үй бүлөдө бакыт болуш үчүн эмне кылыш керек? Адамды түшүнүп, укканды билиш керек деп ойлойм. Шарият менен жашаса ар бир үй бүлө бактылуу болот деп ойлойм. Мен да шарияттагы эрежелерге башыйм. Айпери болсо мени сыйлайм. Жаманымды жашырып, жакшымды ашырган акылдуу аял. Маегиңизге рахмат, бактылуу болуңуздар. Маалымат булагы Суперчегит KG.